Балыкчы шаардык өрттөндүрүү жана санитардык тазалык ишканасынын жетекчиси Марат Таржиев Таштандыны кайра иштетүүчү кичи завод куруу боюнча Кумтөр компаниясынын аймактык кызматташуу комитетинин Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун төрагалары жана инвестициялоо бөлүмүнүн төрайымы менен видеоконференция өткөрдү. Буга чейин Таштанды полигонунда таштанды иргетүүчү комплекс курулган. Ал жакын арада ичке берилгени жатат. Бул боюнча мекеме башчысынан конференция катышуучулары баарлашууда толук маалымат ала алышты. Алдыда ошол иргелген таштандыны кайра иштетүүчү кичи завод курууга максат коюлууда. Ага ылайык аталган өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр болду. Иргелген желим таштандыларды майдалоочу жабдык алуу пландалып жатат. Майдаланган желимдер кайра иштетүүгө даяр материал болуп эсептелет. Андан ар кандай жака жана башка буюмдарды жасоого болот. Бул долбоор ишке ашса жеке эле шаарыбыздын гана эмес Ысык көлүбүздүн тазалыгына пайда алып келет.